Бул Бишкек шаарындагы 2 округ боюнча кайра шайлоонун алкагында өтүп жаткан кезектеги иш-чара. Ага талапкерлер, айрымдарынын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү келишкен. Мындан сырткары чучугулак кармоо жараянына көз салуу үчүн жарандык коомдун жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү катышты. Бюллетендеги катар санды аныктоо боюнча Борбордук шайлоо комиссиясында атайын эреже иштелип чыккан. Мына өзүңүздөр көргөндөй лототрон орнотулду. Ага номер менен белгиленген шариктер салынат. Шариктердин саны ар бир округ боюнча ошол жерде катталган талапкерлердин санына так келе турган болот. 1-май району боюнча 27, ал эми Свердлов району боюнча 25 талапкер ат салышууда. Чучугулактын негизинде алардын бюллетендеги катар саны аныкталды. Мындан сырткары адаттагыдай эле талапкерлерге мамлекеттик телеканалдардын биринен жарым сааттык бекер эфир берилет. Анын 15 мүнөтү жеке кайрылуу түрүндө болсо, экинчи 15 мүнөттүк теледебат форматында өтөт. Эфирди пайдаланууда да белгилүү бир эрежелер бар экенин Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев белгиледи. Талапкер өзүнө, же болбосо бир талапкерге, же болбосо бир талапкерге каршы добуш берүүгө дегендей чакырыктар кылса болот. Бирок ушул бекер телеэфир убагында башка талапкер жөнүндө эч кандай маалымат айтпайсыздар да. Только өзүңөр жөнүндө, өзүңөрдүн программаңыздар жөнүндө. Эфирдеги катар санын аныктоо боюнча дагы талапкерлер чучугулак кармашты. Бул жолу бекер эфир 5-каналдан берилмей болду. 9 февралдан тарта жеке кайрылуулар башталса, 10 февралдан баштап теледебаттар старт алат. Мөөнөттөрү 3-төн 1-ге кыскарат. Мисалы, үгүт иштери мурун 1 ай созула турган болсо, азыр 20 күнгө. Жанагы каттоо күндөрү дагы, документтерди кабыл алуу боюнча дагы, ошондой эле шайлоо бүткөндөн кийин шайлоонун жыйынтыгын чыгаруу дагы 3-төн 1-ге кыскарат. Калган талаптар кайсы жерде үгүт иштерин жүргүзүүгө мүмкүн, кайсы жерде мүмкүн эмес. Жанагы күрөө боюнча, суммасы боюнча калган бардыгы бирдей эле. Бишкек шаарындагы 2 округ боюнча кайра шайлоолор 27 февралга дайындалган. Белгилүү болгондой 28 ноябрдагы шайлоодо бул 2 райондо баарына каршы добуш көп болуп, шайлоо өттү деп эсептелген эмес. Белгилей кетүүчү жагдай талапкерлер күн мурун үгүт өнөктүгүндө башташкан. Ал 20 күнгө созулуп, 25 февраль түнү аяктайт. Самат Асипов, Рыскелдик Өкүлбеков, Ала Тоо 24.